Ассаламу алейкум. Урматтуу Кыргызбай YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, катталуучулар, амансыздарбы? Мен уулуңуздар Иса Аслов. Москвада 2 жылдын жүзү болуп калды. Блог алып барып, Москвадагы мекендештер тарабынан ачылган чайханаларды, дүкөндөрдү, кыскасын айтканда мекендештердин ийгиликтерине чагылдырып келебиз. Анын арасында көптөгөн бир туугандардын дарылоосуна көмөк көргөздүк. Мына сиздер менен биргеликте биз ошол 2 жылдын ичинде аябай көп 260 миң убагында ушул каналды алган болсок, мына 453 миң катталуучу уже бизде даяр турат. Телеграмдан дагы бир 4 миңдей катталуучу таптык. Анын арасында башка каналдарды түптөдүк. Мускабар каналынан биринчи чыгып жүрдүм. Негизи мына 2018-де YouTube'га кирген болсок, биз YouTube тармагында жаңылык форматында аябай көп жүрүп калдык да. Келечек ТВ деген YouTube канал көтөрдүк. Ишенсеңиздер, Redmi Note 7-де ошол телефон менен жана кылып Келечек ТВ деген күмүш кнопканы алдык да. Анан ошондон кийин 1-2 жылдай эс алуу болуп калды, ортодо тыныгуу болуп, өзүм жумуштар менен болуп, анан Москвадан дагы баштап калдык дегендей да. Анан негизи эле мен тарткан видеолорго кызыгып комментарий жазгандар аябай көп. Жолукканда сүйлөшүп, кантип акча тапса болот, кандай келип калдың эле, бул реальный эле ишпи депчи. Анан биринчи эле айтар элем, кызыккандарга уялбагыла, уялган адам жүрө берет. Мисалчы, же бир какой-то времядан кийин, же бир окуп, бир баштайм дегендер деле жүрөт. Мисалда, мага караганда так сүйлөгөн, жакшы көп нерсени билген, мисалы, YouTube'га кызыккандар бар да, бирок баштай албай келет да. Тобокел кылып баштасаңар, баштап кетесиңер демекчимин да, мына баштай албай жүргөндөргөчү. Туугандар, кыскасын айтканда, сөздү кыска кылып айтсам, YouTube курс баштадым. Мындан ошо 3-4 ай алдын жазында YouTube курс баштадык дедик элек, офлайн кылып, офистер сүйлөшүп, жамаат менен старт бергенде аябай көп бир туугандарыбыз онлайн эле кылбайсыңбы? Мисалы, мына Кореядан көрүп жүргөн бир туугандарыбыз бар экен, мына Кудай насип этип, Америкадан көргөндөр бар экен, азбы көппү. Анан лейлек ысык кылып ар жактан онлайн кылбайсың дегендер аябай көп болду да. Офлайнга 1-2 адам топтолуп калды. Ошондой кылып биз офлайн кылбай калдык. Сиздерге атайын онлайн видео курстарды даярдап койгонбуз. Кандай кылып канал ачса болот, шапкаларын кандай кылып жасайт, Арген ТВ, Иса ТВ же башка Кыргызбай деген мен шаблондордо жазылган сүрөттөрүм бар го, ошолорду кандай кылып жасайт, YouTube'ду кандай кылып создать этет, кандай туура видео тартса болот, анан блог алып барганда кандай кылыш керек, ошолор боюнча маалымат бергенге атайын курс ачтык туугандар. Ошол жактан үйрөнсөңүздөр болот. Мисалы, мына мен эми эч кимге үйрөтпөдүм да. Москвадан регистрациядан алдангандар, эжелерибиз мына 4-5 адам болуп алдандык. Мына номерге кайрылып ушул алып жасаттык элек, паланчиев түкүчү деп чыкты. Алданып калбасын, ошону YouTube'га чыгарып бер деп, же болбосо элементарный нерселер аябай көп болот да. Бир паланчи дегенге акча берип, акча аламы ала албай жүрөм, чоң акчам, же болбосо иштеген жеримдин акчамды ала албай жүрөм, YouTube'га чыгарсаң болобу депчи. Ушул YouTube'га чыгарып эле бир шермендесин чыгарып, бир акчам алайын деген эле максат болот да. Ошолорго айтам, туугандар, өзүңөрдө телефон бар. Эгер сиз мына бирөөгө комментарий жазып лайк басып атасызбы, демек сизде каналыңыз бар экен деп айтсам, көбүгө түшүнүксүз болуп калат да. Же болбосо InShot же KinoMaster, CapCut'тан ошондой монтаждап туруп эле өзүнө посылка кылып жөнөтүп, типа эми жанагы жүрөгүн түшүрүп акчаңызды алып алсаңыз болот деп айтам да. Бирок мен үйрөтпөдүм эч кимге. Кудайдан корктум да, эми эки адамдын ишине аралашпайын депчи. Элементарный ошол нерселерди дагы мындай түшүнбөгөн биздин бир туугандарыбыз аябай көп экен да. Кыскасы видеону кандай кылып тартат, кандай кылып монтаждайт, сүрөттөрдү обложкалар кандай кылат, кайсы учурда видео киргизсе болот, бардык маалыматтарды үйрөтүүгө аракет кылабыз. Негизи эле YouTube'дан, кыргыз сайттарынан эле маалыматтарды алып, сүрөттөр менен монтаждап, слайд-шоу кылып, жаңылык чыгарган аябай көп каналдар бар, туурабы? Ошолор жок эле дегенде $500 бир 2000-3000 долларга чейин тапкандар бар да, биз тааныгандар элечи. Кыскасын айтканда, бул YouTube чоң платформа, бул жактан аябай көп акчалар бар. Аракет кылгандар ушул иштеп атат. Мисалы, Кыргызстандан үйрөнө тургандар деле ошол мал базарларга барып, курстарды тартып жүргөн каналдар көрүп атабыз. 20-30 миң просмотрлар алып, аябай каналдары тез көтөрүлүп аткандар көп да, жаңылык форматтары дегендейчи. Биз сиздерди күтүп калабыз. Калган ошол жактан сүйлөйүн. Эми уйгу эле сүйлөп койдум окшойт. Кызыккандар болсо чалып
байланышыңыздар $500 жогору тапканга мүмкүнчүлүк болот да. Эми уялбай YouTubeга чыгып сүйлөсөңүздөр же балким ушул биздин курс аркылуу анимацияларды үйрөнүп, ошондой курстарга барып, балким мультфильм жасап каласыздар да. Мисалы да, аякта эми английский контент аябай акча аябай көп. Мисалы Кыргызстандын Ming просмотрга, как бы мындай айтканда, $10 төлөгөн болсо, Американын Ming просмотрга балким бир $40, ошондой $30 төлөйт да. Мындай кыскасын айтканда айткым келет, көбүрөөк төлөйт да. Азыр кандай голосу жок музыкалар менен деле контенттер көрүп атабыз, аны баардыгы көрөт. Мисалы Кытайдын баласы деле көрөт, өзүбүздүнкүлөр көрөт, башканын балдары көрөт дегендейчи, мультфильм кылып акча тапкандар көп. Аракет кылыш керек, бир шаг тышташ керек. Уялсак, ойлонуп турсак, ойлонуп жүрө беребиз. Айтарым, үйрөнүңүздөр, аракет кылыңыздар. Азыр эми интернет заманы болуп калды, мурдагыдай жанды кыйнап акча табуу андай азыр жок. Азыр жаштар жеңил нерселерге аябай көп аракет кылат да. Бул жакшы туугандар. Аракет кылыш керек. Курстун баасы барыңыздарга кызык болуп аткандыр. Негизи мисалы канал ачып берип, настройкалап берип эле 1-2 миң болуп калат экен да. Андан негизи эле курс мен өзүбүз жазган курсту башкалардан байкашсак 15-20 миңге чейин окутушат экен. Биз андай кылбадык туугандар. 2-3 эсе арзан баага окутууга биз даярбыз. Колдон келишинче бирөөгө пайдам тийсе, өзүмө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалоо максатында бардыгын арзан кылдык туугандар. Коркпостон жазып, пайдаланышып, көрүшкөнчө, анда эмесе калганын WhatsApp'тан сүйлөшөбүз. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.